Социалдык тармактарда чет өлкөлүк жарандардын Кыргызстанда жүргөн ар кандай видеолору талкууга алынууда. Айрымдар чет элдиктер өлкөгө көп келип жатканын айтып, сындашкандар болууда. Чет элдик студенттер кыргыз желегин колдоруна кармап, тоодо өздөрүнүн улуттук майрамын белгилеп жатканда тартылган бул видео жарыялангандан кийин түрдүү пикирлерди жараткан. Дал ушул видео экономика жана коммерция министри Данияр Амангелдиевдин кыргызстандыктарга кайрылуусуна себеп болгон. Биздин жарандарыбызга айтат элем, мунун да түшүнүк менен кабыл алышыбыз керек. Анткени экономика өскөн сайын бизге, мамлекетке туристтер көп келет. Бул Данияр Амангелдиевдин экинчи кайрылуусу. Биринчи жолу жыл башында Кыргызстандын тургундарын чакырган. Экономика министри өлкөдө чет элдик студенттердин санынын болушу жана алардын көбөйүшү мамлекеттин өнүгүшүнүн түздөн түз көрсөткүчү экенин белгилейт. Баарынан маанилүүсү экономикалык. Маалыматтар боюнча, акыркы 3 жылда жалпы инвестиция 160%га өскөн. Алардын 80ден ашыгы тышкы инвестициялар. Ошолордун баарын түшүнүк менен кабыл алышыбыз керек. Наоборот, бул келген туристтерге, студенттерге жагымдуу шарт түзүп беришибиз керек. Анткени улар келгенден кийин бекер келбейт. Өзүнүн акча каражаттарын калтырып кетет. Биздин экономикага, биздин жарандар, биздин чакан орто бизнеске колдоо көрсөтөт. Анткени ошол чакан орто бизнесибиз ошол негизи кызмат көрсөтүү тармагында көп алектенет да. Салган жанагы кемпингтери, пансионаттары ошолорго келип эс алып, булар эгерде келбесе эч ким толтурбайт, анда экономиканын жылышы да болбойт. Андан тышкары келген студенттерибиз деле алар бекер келип окубайт жактан. Келсе контрагын төлөшөт, ичкен тамагы, баскан турганы баардыгы эле ушул биздин экономикасынын ичинде эле айланып жүрөт. Улуттук статистикалык комитеттин маалыматы боюнча 2022-2023 окуу жылында Кыргызстандын жогорку окуу жайларында 70 миңден ашуун чет элдик студенттер билим алышкан. Ар бир студент контрагына эле кеминде $3000 төлөйт. Эсептей келгенде алардан түшкөн каражат өлкө экономикасына бир топ салым кошууда. Эгерде алыскы чет өлкөлөрдү алсак, бул деген Индия, Пакистан, ушу өлкөлөрдүн жарандары көбүнчөсү медициналык багытта билим алууда. Ал эми биздин кошуна мамлекеттерибизден Өзбекистан, Россия, Таджикистан, Казакстандан келген студенттер алар ошо техникалык багыттарда билим алууда. Ички иштер министрлигинин маалыматы боюнча ушул күнгө чейин чет элдик студенттер же туристтер тарабынан кандайдыр бир олуттуу мыйзам бузуулар катталган эмес. Практика көрсөткөндөй, алар кабыл алуучу өлкөнүн мыйзамдарын жана салттуу негиздерин сыйлаган жарандар. Чет элдик жарандардын Кыргызстандын ишканаларында эмгектенип жатканы да өлкөдөгү экономикалык өсүштүн түз көрсөткүчү жана жакшы белгиси. Адистер эгерде чет өлкөдө эмгектенген мекендештерге жакшы мамиле болуусун кааласак, мындай мамилени өз өлкөсүндөгү эмгек мигранттарына да көрсөтүү керектигин белгилешет. Бурулай Пусурманкулова, Рахат Жаныбекова, Умар Малашев, Ала Тоо 24.